Салам достор, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз азыр Жылдыз эжекем экөөбүз ушул Сокулук районунун Сокулук айылында турабыз. Ушул жерден биздин Айнагүл деген апабыз Иксан компаниясы аркылуу үй алган болчу. Азыр сиздерге ошол үйдү көрсөтүп берели. Анан кандай үй алды, кандай жолдор менен, кандай шарттар менен алды толук түшүндүрүп беребиз. Ал Жылдыз эжекебиздин кардары болчу. Сиз дагы айта кетсеңиз. Салам достор. Бүгүн Айнагүл эжекебиз биздин кардарыбыз үйүнүн ала турган мөөнөтү келип, азыр үйүн алып, акчасын төлөп, өзүнүн үйүндө бүгүнкү күндө бактылуу болуп отурган кез. Азыр бардыгыбыз чогуу көрөбүз. Жүрүңүздөр. Биринчиден, саламатсызбы? Саламатчылык, Иксан компаниясы. Кандайсыз? Барыңарга. Жакшы, аябай кубанычта болуп отурам. Анан кийин мурдакыдай эле өзүңүздөр билгендей биздин топ менеджерлерибиздин бири Жылдыз эжекебиз бүгүн бизде конокто. Жылдыз эжеке, сиз дагы саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Мынакей ушул эжекебиздин үй алып калышына бирден бир себепкер болгон Жылдыз эжекебиз дагы бүгүн бизде отурат. Айтсаңыздар, сиз Иксанга Жылдыз эжекебизге негизи эле кантип келип калдыңыз? Иксан тууралуу кайдан угуп келдиңиз? Мен өзүм майыптар коомунун төрайымын. Көп интернетти колдоном. Анан интернетти карап отурсам, мындай кайрымдуулук деген эме чыгып калды. Анан карап отурсам, ушу үй берилет деди. Анан телефондордун номерларын баарын окуп туруп, телефон номеру аркылуу чалсам, Жылдыз алды. Ушундай берет турбайсыңарбы десем, ой эжеке беребиз, келиңиздер деп. Аябай жакшы, жылуу кабыл алды. А мен ушу Калескачан болсом дагы ошо барып, бул эмеге Ош базардын жанына барып, Иксан компаниясына Жылдызга кирдим, Бешаташка. Кирсем, аябай жакшы тосуп алышты. Кофе, шоколадтар менен жакшынакай алып, тосуп алып, ушундай шарттарымды айтып баштадым. Биз үй алганбыз, $10,000 берип, $18,000 бере албай атабыз. Ушундай күйгөн атабыз. Ошого кандай карайсыздар десем, макул, сразу оформить этиңиз, мондай 25+4 менен оформить этесиз. Калган 10 жылга биз процент. Ушундай жакшы жолдор менен элге жардам кылып атабыз деди. Аябай сүйүнүп, 2 күндөн кийин эле барып, ошо 25% 4+ менен төктүк. Бирок 6 ай срок, 7-айда алмак экенбиз. Мен ушундай үйдүн ээси, биз срогубуз июль айы болчу. Июль айында бериш керек болуп атат. Ушу срогун эртерээк кылып бериңиздерчи деп сурандым. Макул деп, ошо баарына макул болуп, ошо үйдү бүгүн мына болуп алып отурабыз. Аябай сүйүнүп отурабыз. Куттуктайбыз. Биринчиден үйүңүздөр куттуу болсун, ушул үйдө ар дайым жакшылыктар болсун. Анан айтсаңыз, ошол $18,000 контракт түздүк деп атпайсызбы? Ошонун 25% канча болду? Сиз канчасын төлөп калдыңыз, канчасын Иксан берди сизге? Мен ошондо $5,000 болуп калды го дейм. Канча сом менен канча эле? Эмет. Ошондой сом менен $5,000 эмесиндей сомду төктүк. 6 айга деп договор түздүк, бирок 4 айдын ичинде алып калдык. Акинай Терёка 6 ай болгон мындай отчеттор болгон. Мени чакырышып, ошо жерге мындай комиссия катары сыяктуу элдерди көрдүм, мындай комиссия болуп баары алып аткан элдерди көрдүм. Анан мен да сурандым, өзүнүн гүлү менен берип, эжеке сиздин эмеңизди орундатып беребиз деди. Мына айткандай орундатып берди. Мен просто бул июль айынын ичинде эртерээк эле болмок, мен өзүм ооруп калып бара албай калдым. Анан өзүм барбай албай калганыма август айында болуп калды. Жоксо июль айында бүтүрүп беребиз дешкен.
демек сиздин убактыңыз июль айында эле келмек. Июль айында эле өздөрү жардам беребиз. Как биз кантип ыксан болгонубуз кайсы? Негизги сурак октябрь болчу. Анан июль айында бүтүрүп берем деген. Мен ооруп калып, анан августта бүтүрдү, бирок ошо эрте бүтүрдү да. Бизден өзүбүздүн сурогубуз келе электе. Эми мени көрүп, ыксан деген биз ошон үчүн ыксанбыз да, ошон үчүн жардам берип атабыз деп жардам беришти. Анан айтсаңыз, эми Жылдыз эжеке ушул менеджер болуп, эжекебиздин үй алышында ар дайым башынан баштап аягына чейин туруп, мынакей бүгүн үйүндө дагы отурат, үй алып сүйүнүп атканда да келип ушул жерде жүрөсүз. $18,000 канчасын бул эжекем берди, канчасын ыксан берип калды? Азыр эми 23 мартта Айнагүл эжелер келип договор түзүшкөн. Ошондо $18,000 плюс 25 плюс 4 деген программа менен 443,700 сом төлөп договор түзүштү. Договордун негизи боюнча Айнагүл эжелер октябрда алышмак. Бирок шартка байланыштуу өзүңүздөр көрүп аткандай эле срокту эртелетип берди руководство. Ушул жерден дагы биздин жетекчилерге дагы терең ыраазычылык билдиргим келет. Себеп дегенде ыксан деп Айнагүл эже айтмакчы, ыксан болгондон кийин ошончо ыксанчылык кылып дагы көп адамдардын и так эле жеңилдетилген шарт менен баардыгы болуп атат. Бирок ушундай ситуацияда дагы бир өзгөчө мамиле кылып бергенине дагы ыраазычылык билдирем руководствого. 443,700 төлөп договор түзүшкөн. Октябрда алышмак. Бирок азыркы учурда бүгүнкү күндө мына августтун 13-үндө үй алып мына кубанычына чек жок болуп отурат Айнагүл эжекебиз. Ошондо 443,700 төлөгөн. Ал эми ыксан өз учурунда берген суммасы 1,147,000 сомду ыксан берип атат. То есть 25% Айнагүл эже берсе, 75% ыксан берип атат. Демек, ыксан берген 75% акчаны нак рассрочкага Айнагүл эжелер бөлүп төлөшөт 10 жылга. Кааласа 10 жылдан дагы эртерээк төлөйм десе, 10 миңден эмес, 20 миң, 30 миң, 40 миңден деле төлөп, эрте төлөп бүтүрсө болот. 10 жыл эмес, 3 жыл, 5 жылда дегенчи. Эми ушул жерде 25%, ошондой эле плюс 4% кызмат акысы менен төгүп, октябрда алмак үй бүгүнкү күндө августта алынып турат. Анан мынакей биз берген акча сиз ошону 10 жылга бөлүп койдук. Эч кандай пайызы жок төлөп атасыз. Айына канчадан төлөп атасыз? 10,300-төн. 10,300. Мынакей достор, өзүңүздөр уктуңуздар, эч кандай пайызы жок. Алган акчаны гана бөлүп 10 жыл бою төлөйт. Анан ушул ыксан тууралуу сиздин жеке оюңуз кандай экенин аралашып көрдүңүз ишин. Үйдү дагы бүгүн үй алып отурасыз. Ыксан жөнүндө сизде кандай ой калды? Мен ыксан тууралуу Акинай Төрөбековага, Эрмат Камчыбековичке аябай чоң терең ыраазычылыкты билдирем. Алла ыраазы болсун. Ушунчалык элдин көйгөйүн чечип, тез жардам ар бир өз үтүр точкасына чейин так иштелип, ар бир өзүнүн убагы менен иштеп, бизге окшогондорго кайрымдуулук кылып, ошо дагы мен майыптар коомуна ишканама эме салып берген атышат. Келет жаңы барып көрүп кетишти. Ошол жерге закройныйды жаап, бар неме кылып колдоп беребиз деп атышат. Ушунчалык ыраазымын. Ушунчалык билбейм, мен не деримди да билбей турам ыксанга. Аябай чоң рахмат, чынын айткандачы. Кудай астында ошол жерде иштеген балдардын баары ошо жакшы тарбияда, жакшы өскөн, имандуу, намаз окуган балдар экен. Ушунчалык тез аранын ичинде бүтүп атышат. И ошо кайрымдуулук да кылып атышат. Анан айтсаңыз, мындай эми бул жөн эле акча эмес да. Бүт инсандар акчасын чогултуп үй алалы деп көп жылдап эмгектенишет. Анан келип эле төлөп коюп, анан күтүп отурган учурда сизде ушундай эмоциялар болду? Булар чын эле алып береби, кечигип калбайбызбы, булар жабылып калбай качып кетпейби деген ойлор болду, болбодубу? Мен өзүм барып туруп эле аябай жагы 6 айлык отчетун көрдүм. Аябай сүйүнүп, күлүчтөрүн көтөрүп алып чыгып атышты. Мен өзүм дагы аябай эметип калдым, Төрөбековага жолугупчу. Мен өзүм ишендим, бирок эл ой, сен алчы, анан биз көрөлү. Кантип алып атасыңар деп ишенбей атышат. Мына мен бүгүн алып отурам. Кудай астында. Мен аябай ыраазымын. Ушунчалык ыраазымын. Анан Жылдыз эже айтсаңыз, бул эжекем тууралуу оюңузду сизге кантип келип калды? Кандай клиент болду сизге? Кыйынчылык болгон жокпу иштешүү?
кыйынчылык эч кандай деле болгон жок. Айнагүл эжелер келгенде тосуп алып, программаны негизин толук түшүндүрүп, бардыгын айтканда эле Айнагүл эже эч кандай эчтекеси жок эле, макул мындай ишенип эле, жакшынакай эле ишенип эле, даже жанында эчип келген эжекелер бар болчу. Эжекелер бир аз мындай ишенбейчилик көрсөтүштү, бирок Айнагүл эже негедир мен ишенип турам, кылабыз, алып беришет булар деп ишенди да. Анан өзү айтмакчы 2 күндөн кийин келип эле договор түзүп эле дароо акчасын да төгүп атты. Акча төгүп атканда да бир моменттер болду. Ошондо дагы Айнагүл эже жок, төгөбүз деп мындай ушу 100% ишенип, ушунчалык жүрөгүн бериптир Ихсанга. Ошондо да көрдүк да. Анан ошол жерде дагы жалпы жетекчилик иштеп аткан биздин коллегаларыбыз дагы Айнагүл эжени көрүп, бардыгыбыз да аябай таасирленип, ушу Ихсанда иштеп атканыбызга бир аябай эме болдук да. Мындай кандай десем, бир жүрөк башкача сөгүп, бир Айнагүл эжеде клиенттер келип атканын көрүп, мен дагы Ихсан деп кандай жакта иштеп атканымды, дагы бир жолу ушундай жакшы жерде иштеп атканыма ынандым да. Анан бүгүнкү күндө алып атканын көрүп, дагы Ихсан компаниясына мен ушул жакта ошончо мезгилден бери 1 жылга жакын болуп калды иштеп атканыма. Ошончодон бери иштеп атсам дагы ушуну көрүп, бүгүнкү күндү көрүп, өзүм дагы аябай ыраазы болуп кетип атам да, ушундай компанияда иштеп атканымачы. Анан жогоруда сиз өзүңүз айтып өттүңүз го, ушул үйдү биз задаток берип $10.000, анан $18.000 төлөөдө кичине кыйынчылык жаралып калды, ошон үчүн Ихсанга кайрылдык депчи. Анан сурок сиздерге ошо июнь айында деген турбайбы? Анан августка өтүп кеткенде үйдүн ээси эч кандай булар алдамчылар айтпадым беле деген сөздөр болгон жокпу? Мындай Ихсан компаниясынан алып атам, мен сага расчет жасайм деп айткан жокмун, бирок мен сага ушундай берем. Мындай сүйлөшүлгөн баары бир фирмадан эме кылып договор түзгөм, берем дедим. Анан бир аз кичине ызычуу мындай ойдулдуу сөздөр болуп урушуп чыгып кетти. Может, мен инвалид болсом жөн эле айтып атабы дедиби, же чын элеби дедиби, ал мындай ишенгендей болгон жок. Бүгүн айтып атам, мына меники чын чыктыбы, баары туура болдубу, акчаңды алдыңбы? Үй эми бул меники деп мындай оюн тамашадан аябай сүйлөшүп, чындыкка чыктык да. Бул үйдү тандап калышыңызга эмне себеп болду? Ушул жерден үй алып калдыңыз? Эң башкысы эмнесине карадыңыз үйдүн? Бул үйдүн мындай центральный бүт эмеси бар ичинде. Газ, суу, туалет, ванна, мындай бизге ылайыктуу үй, центрга жакын. Бизге ылайыктуу болду, ошондон карап калдык, алып калдык. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Рахмат. Үйүңүздөр куттуу болсун. Мынакей достор, ушундай кубанычка ээ болгуңуздар келсе, ушундай үйлүү болгуңуздар келсе, сөзсүз түрдө бизге келип кайрылыңыздар. Биздин байланыш номерлери астына жазылат. Жана дагы Жылдыз эжекемден түздөн-түз консультация алып, ушул эжеке менен байланышам десеңиздер, номерлерин дагы айтып өтсөңүз болот эжеке сиздин. Номерим 0507 00 40 39. Бул ошондой эле WhatsApp номер. Мисалы үчүн Кыргызстан эле эмес, Кыргызстандан башка өлкөдөгүлөр болсо дагы WhatsApp номер чалып кайрылсаңыздар болот. Анан урматтуу бизден алыста көрүп аткан мекендештер, ушул видеону көргөндө лайк коюп, комментарий калтырганды унутпайбыз. Анан сизге эркин микрофон, көрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу биздин кыргыз элибиз, ошо биздин Кыргызстандагы жашаган кыргызстандыктар башка улутпу, башкабы, мендей болуп, кубанычтуу болуп үй алгыла. Ихсан компаниясы эч качан калп айтпайт. Чын бардык Ихсан деген мындай которгондо кайрымдуулук деген мына элге кайрымдуу жасап иш алып барып атышат. 100% ишенсе болот. Ихсанга иштерине ийгилик. Анан дагы элден суранарым, элдер мынтип кетип атат да, машина алсак кандай болот, кандай процент менен дейт Жылдыз. Канча жылга деп менден сурап атышат да, мен ал жерде эме эмесмин дедим, эме ошолорду дагы айтып кетсең болот. Ошо менин аркаман мындай көп кишилер жасылгантат да. Үй алып, чын эле сен алчы, анан сенден кийин биз алгалык чын бекен дешип, мындай асмандан эле акча түшө калгандай болуп атпайбы, чын айтканда чаган ишене албай атышат. Ошо дагы машина алса болобу, кандай болот, ошону бир айтып койчу. Биздин компаниядан машина, үйдөн башка дагы эмне алса болот дейт, ошолорго жооп бере кетсеңиз. Биздин компаниядан, Ихсан компаниясынан үйдөн башка дагы авто алсаңыз болот. Ошондой эле под бизнес деген дагы программа бар. Машина дагы под бизнес дагы 3 жылга берилет. 50% төгөсүпү, 35% төгөсүпү, ошондой эле кызмат акысын кошуп төгүп 2 айдын ичинде алсаңыз болот машинаны, именно машинаны.
Ал эми подбизнести 4 айдан 5 айга караган срокто алсаңыз болот да. Машина ошондой эле үйдө эле өзүңүзгө оформление болот, и Ихсан берген сумманы нак рассрочка кылып 3 жылга бөлүп төлөйсүз. Ошондой эле жана айткандай эле 3 жылдан эрте дагы көптөн төгүп бүтүрсөңүз болот. Мынакей достор, өзүңүздөр уктуңуздар, андан бизге келип кайрылыңыздар. Биздин толугураак маалыматты алам десеңиздер, Instagram, Facebook баракчаларыбызга өтүңүздөр жана iksan.kg сайтыбызга да кирип карап турсаңыздар болот. Кийинки видео роликтерден жолугушканга чейин достор, жакшы туруңуздар. Пока-пока.